Шамши Ишбаев бүгүнкү күндө Кадамжай районундагы Улуу Ата мекендик согуштун жалгыз ардагери. Ал 1922-жылы Орозбеков айыл аймагынын Жоокесек айылында туулган. Мектепте балдарга билим берип жүргөн жеринен 1941-жылы аскерге чакырылган. 1942-жылы Воронеж шаарында согуш майданына кирип, Киев, Минск, Румыниянын борбору Бухарест, Венгриянын борбору Будапешт, Вена, Прага жана башка көптөгөн шаарларды душмандардан бошотууга катышкан. Atletine Sırılak diye nam aldım. Net ki taçla tak atmışlardım bire olup sanarıp kaldım. Onun için de soğuş mezgilinde köp yerlerde basmettik. Mesela Kursköy'düga, Arlav, Mişkaz, bana şu şahlarda basıp, gülüp oturup, şuncalık köp sandık, nedelerine iyi olup oturam. 1941-1945 жылдардагы Улуу Ата мекендик согуштун ардагери Шамши Ата аскер бөлүктүн командири болуп жүргөн. Курский дугадагы сагылашта 80 жоокерден тирүү калган 3 жоокердин арасында Шамши Ата да болгон. Ардагер Атанын ошол эрдик үчүн Кызыл Жылдыз ордени берилген. Ал улуу жеңишти Грас шаарында тоскон. Ölüp dirilip, can verip can alıp, şunda katı German-Japan savaşına kaçışıga tura geldi. Savaş bitkenden ki 46. yılı German-Japan savaşına varıp Ulanbator'da bizge medal verdi. Biz de korkup durganlar için rahmet. Rusya'nın soldatları edip. Alder'de ayaba kanday katı savaş sürdü. Ölüştür içke Karabastan'a Atkörüskür'de Berlin'e degende jörjülü oturup kaçıp verip Kamıspadanskü'de turup kaldık. Шамши Ишбаев согуштан кайтып келгенден кийин 55 жыл билим берүү тармагында эмгектенип, бир топ жыл Охна гимназия мектебинде директор болгон. Согуштагы эрдиги менен гана эмес, билим берүү тармагына кошкон салымы үчүн да эл агартуунун мыктысы төш белгиси жана башка сыйлыктарга татып, көкүрөгү медальга толгон. Уул кыздары мындай баатыр атасы менен дайыма сыймыктанып келет. Аллага шүгүр, атам канча жылдан бери мына 9-майларды бирге ветерандар менен өтүп келатат. Азыркы мезгилде атамдын жашы 98-де. Кадамжай району боюнча атам жалгыз өзү калды. Атама белек катар тартуулап, ыраазычылыктар билдирип, каттарды жазган болчу. Аталар деп коргоп мекен энесин, канга боеп денесин, ата журтун унутпайт, окко учкан элесин. Мына ушу дайырларды жазып, көптөгөн каттарды жөнөткөн, ушу 4 мектептен жөнөткөн да. Гимназия мектебиден, Тешереп мектебиден. Учурда ардагер ата айыл эли сыймыктанган. Айылдын ардактуу аты уулу. Жыл сайын атага сый-урмат көрсөтүлүп, майрамда утурлай белек бечкектердин аягы тыйылбай келет. Кадамжай районунун жалгыз гана Улуу Ата мекендик согуштун ардагери Ишбаев Шамши агайыбыз биздин Орозбек айыл өкмөтүнүн тургуну. Орозбек айыл өкмөтүнүн тарабынан жана айыл аймагынын тургундарынын салымы менен 2018-жылы жеңиштин 73 жылдык мааракесине карата ардагерибизге жүгүлүү автоунаасын белек кылганбыз. Башка убактарда да айыл өкмөт тарабынан көмөк көрсөтүп, жардам берип турабыз дайыма. Аталарыбыз Германия согушунда эрликтерди көрсөтүп, бизге жеңишти алып келип, мына тынчтыкты жакшы заманда алып келгени үчүн дайыма урмат, сый көрсөтүшүбүз керек. Шамши Ата учурда 97 жашта, 6 баланы тарбиялап эрезеге жеткирген. 40 небере, 30 чебере жана 3 кыбыранын чоң ата таятасы болуп, бактылуу каарлыктын доорун сүрүүдө. Белгилей кетсек, Шамши Ата быйыл Орусияда өтө турган улуу жеңиштин 75 жылдыгына арналган парадка Кыргызстандын атынан катышуусу күтүлүүдө. Мингүл Көчөрова, Жоробек Кубанычбек уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Аршада uzun ömür sürgüle. Amen. Bana çakamari günün kargıla. Amen. Tığız Şam'da günlerden iyi su olup güle vergide.